Араңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай, улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн эксклюзивдүү чыгарылышы жөнүндө сөз кылайын деп отурам. Адегенде көрсөтүүгө бир аз комментарий кошууну чечтик. Анткени тезис биздин көрсөтүү башынан эле, улустөр жана турмуш көрсөтүүсү башынан эле тезистик талкууну максат кылган үчүн ал жерде балким көпчүлүктү кызыктырган көп суроолорду таба албай калышы мүмкүн. Себеби дегенде биз алгачкы президент Аскар Акаевдин жеке жашоосу, анын хоббиси, анын азыркы ой толгоолору, азыркы жүрөгүнөн өткөрүп аткан сезимдери жөнүндө такыр дээрлик талкуу кылган жокпуз. Биз Кыргыз Республикасы эгемендик алган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин, анын ичинен дагы 2005 жылга чейинки окуяны биринчи булактардан, ошол учурдагы президенттин чечим кабыл алган мотивациялары, анын себептери, анын инсентивдери тууралуу биз билгенге аракет кылдык. Ошон үчүн фокус көбүнчө тезистик түрдө болду. Улустөр жана турмуш көрсөтүүсү башынан эле негизинен 5 аженданы, маселени талкуулоону максат кылчу. Булар Кыргыз Республикасы эгемендик алган күндөн кийинки улус куруу маселеси, улут куруу маселеси, демократизация, тең салмактуу тышкы саясат жана эркин базар экономикасына өтүү болчу. Ошондуктан ушул 5 аженданы же болбосо ушул 5 парадигма маселени ошол учурдагы президентибиз кантип ошолорду ишке ашырганын, кайсыл багытта ийгиликке жеткенин, кайсыл багытта ийгиликке жетпей калганын билгенге аракет кылдык. Ошон үчүн бул көрсөтүү дээрлик тезистик түрдө болду. Көрсөтүү бир нече сериядан турат. Ошон үчүн башынан аягына чейин эгер кызык болсо көрүп чыксаңыздар болот. Себеби көрсөтүүдө бир топ тарыхка кылчайып, тарыхый окуяларга ошого саресеп кылганга аракет кылдык. Эмесе эфирди көрүп, рахаттанып, убактыңыздарды бөлүп көрсөңүздөр болот. Урматтуу президент, бүгүн ушундай алтындай убактыңызды, мүмкүнчүлүгүңүздү бизге бөлүшүп, атайын биз менен, биздин Next TV'нын көрүүчүлөрү менен өзүңүздүн бизге интервью бергенге, макулдугуңуз бергениңиз үчүн Next TV'нын коллективинин атынан сизге чоң ыраазычылык билдирем, чоң алкыш айтам. Биз сиз менен негизги талкууга кирерден мурун негизги биздин сиз менен негизги максатыбыз бул тезистик талкуу болгондо дагы Кыргыз Республикасынын эгемендик алган күндөн баштап 2005 жылга чейин жана андан кийинки тарыхына бир сыйра көз салып, саресеп салып, бул тарыхты сиз күбөсү катары эмес, ошол тарыхты жазып кеткен, ошол тарыхка өлкөнүн тагдырын, өлкөнүн андан берки басып өткөн траекториясына чечим кабыл алган, буну decision makerдин бири элеңиз. Ошол decision maker катары ошол учурдагы Кыргыз Республикасынын бир кеме менен салыштырып, метафора менен айта турган болсок, капитаны катары биринчи ооздон, биринчи булак катары өзүңүздүн ой толгоолоруңуз менен бөлүшүп кетсеңиз, биз абдан ыраазы болот элек. Эмесе сөзгө кирише турган болсом, негизинен мени илим катары 5 суроо кызыктырат. Кыргыз Республикасы 91-жылы эгемендигин алды. Эгемендигин алгандан кийин Кыргыз Республикасы ошол мурдагы посткоммунисттик өлкөлөр сыяктуу эле анын алдында Кыргыз Республикасы үчүн балким Чыгыш Европанын алдында турган тапшырмалар биздикинен азыраак болгон болушу мүмкүн. Бизде алардан айырмаланып бир тапшырмага көбүрөөк болчу да.
эгер эсептеп кете турган болсом 5 тапшырма алдыбызда турду. Бул биринчи мамлекет куруу тапшырмасы, буну илимде аженда деп жүрөт, state building agenda деп. Экинчиси бул улут куруу ажендасы, бул нация строительство да. Үчүнчүсү бул ошол учурда абдан бизге керек болуп аткан, ошонун шарапаты менен келген бул демократизацияны аягына чыгаруу. Төртүнчүсү бул ошол учурдагы биз пландык экономикадан либералдык, эркин базар экономикасына өтүп аттык, free market economy. Анан бешинчиси ушул 4 тапшырманы айкалыштырып, ушуларды ишке ашышына салымын кошуп, ушуларды коргоп кеткен, ошолорго өбөлгө түзө тургандай тең салмактуу тышкы саясат жөнүндө сөз кылсак, сиздин сөзүңүз менен ошол учурда колдонгон термин менен айта турган болсок, көп вектордуу тышкы саясат да. Ушул 5 тапшырма, буну кээде мен парадигма деп айтып жүрөм. Ушул 5 парадигма жөнүндө сөз кылсак, эмесе ушул жөнүндө сөз баштап берсеңиз, биринчи суроом, сиз кантип саясатка келип калдыңыз? 85-жылы Михаил Сергеевич Горбачев партиянын башына келип, биздин Совет өкмөтүнүн башына келгенден башталды да. Мына ошол жылдарда мен Политехникалык институтта кафедра башчысы болуп иштечимин, эсептөө техникасы кафедрасынын башчысы болуп. Анан ошол жылдарда компьютеризация, автоматизация, ушул жөнүндө жалпы дүйнө боюнча ушундай кыймыл башталып аткан. Ошонун башында биринчиден болуп Америка Кошмо Штаттары, Европада Германия, Азияда болсо Жапон мамлекети турган. Ошентип жаңы технологиялык, илимий технологиялык революция башталып, компьютеризация, автоматизация, ошол кезде персоналдык компьютерлер биринчи пайда болуп, ушундай абдан зор илимий ушундай жылыштар болуп турду. Ошондуктан Советтер Союзунда дагы ошол жаңы технологиялык революцияны кеңири пайдалануу боюнча кыймыл башталды да. Ошол кезде горкомдун жетекчиси Фрунзе шаарынын горкомунун жетекчиси Карыбек Молдобаев өзү прогрессивдүү адам эле. Ошол киши мени чакырып, ушундай мына автоматизация, компьютеризация башталып атат. Ошондуктан биздин ушул ишканаларга кыдырып бир лекция окуп берсең, айтып берсең, ушул жөнүндө, келечеги жөнүндө деп, эң оболу горкомдун өзүнөн баштады. Горкомго ошо жетекчилерди чогултуп, партиялык, анан чоң заводдордун жетекчилерин чогултуп, анан мен жакшы ошо лекция окуп бердим. Компьютеризация, автоматизация, ошол кандайча жүрүп атат дүйнөдө, анан Советтер Союзунда, ошону Кыргызстанда кандай пайдаланыш керек. Ошентип партиялык уюмдар кандайдыр мени ошондой байкап калышты да. Анан 86-жылы республикада ошол Горбачевдун кичине жетекчилерди, жаш адистерди да тартыш керек, партиянын жетекчилигине деген Горбачевдун ураанынан кийин Кыргызстанда да ошондой кыймыл пайда болуп, анан ал кезде Карыбек Молдобаев борбордук комитетке катчы болуп барды, секретарь ЦК болуп. Ошондо илим жана билим берүү бөлүмүнө башчы кылып мени сунуштады. Өзү чакырып, бир күн кечте съезд башталып аткан, республиканын партиялык съезди. Ошол съездин алдында эле кечинде жумуштан келсем, ошондой борбордук комитетке чакырып атат дешти. Анан кечке жуук барсам, ошо Карыбек Молдобаевич жаңы секретарь болуп бекитилген экен. Анан ошо мага бөлүм башчы болуп иштеп бер. Анан мен партиялык кызматка эч кандай жөндөмүм да жок, тажрыйбам да жок десем болбой, бирок сен билимиң бар. Азыр ошол билим бизге өзгөчө керек.
ошону элге жеткизиш керек. Ушул компьютеризация, автоматизациянын маанисин ошону элге жеткизиш керек. Ошону окуу жайларында азыр кеңири студенттерге сабак бериш керек. Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Ошонун баарын жакшы түшүнөсүң. Ошон үчүн жакшылап иштеп бердим. Анан ошол бюро чогулуп, ошол кечте эле бюронун алдында Борбордук комитеттен Москвадан дагы бир бөлүм башчы барган экен. Ошол киши менен жолугушуп, сүйлөшүп, абдан ынанып, анан кийин ошо айтты, абдан жакшы даяр кадр экенсиң, жакшылап иштеп бер, ушундай партиялык тармагына дагы деп. Анан ошентип, ошол бир кечте эле кандайдыр тагдыр өзгөрдү да, мен тагдырым өзгөрүп, кечки жарым түндө ошондо бөлүм башчы болуп үйгө келип калдым. Анан эртесинен баштап ошо бөлүм башчы болуп иштей баштадым. Эми Борбордук комитетте иштеп калгандан кийин бул саясатка кийлигишим ошол 86-жыл болду. Анан экинчи жолу саясатка кийлигишкеним бул 89-жылы. Михаил Сергеевич, анда да Михаил Сергеевичтин демилгеси менен СССРда биринчи жолу депутаттардын съезди шайланып, СССР депутаттары шайланды. Альтернативдүү негизде биринчи жолу Советтер Союзунда ар бир орунга 3-төн, 4-төн, мына мисалы мен катышкан Ноокат районунан. Мен катышкан ошо Ноокат районундагы округда бир 10 чакты кандидат болду. Ошентип мен СССР депутаты болуп шайланып калдым. СССР депутаты болуп, бирок ал кезде ошол кызмат сактала берчи, мен академиянын, Кыргыз академиясынын президенти болуп иштеп тургам. Ошол президент катары депутат болуп шайландым съездге. 89-жылы съезд башталды. Менимче тарыхый съезд болду. Ошол съездде жогорку кеңеш уюшулуп, СССРден Верховный Совет постоянный. Ошого Кыргызстандан 10 чакты депутат шайланыш керек болчу. Анан баягы эски адат боюнча биздин делегация чогулуп, биздин делегацияда ошол кезде 60-70 депутат барбыз. Биринчи катчы баш болуп, жетекчилер, анан окумуштуулар, чабандар, тамекичилер, ошентип. Анан баягы эски адат боюнча жогорку кеңешке туруктуу иштегенге Москвада. Адегенде ошо чабандарды көтөрүштү, тамекичилерден өкүл көтөрүштү. Анан аяктап келатканда биринчи катчы мындай сунуш киргизди, Абсамат Масалиев. Эми өзүңөр көрүп турасыңар, илгерки заманда баарыбыз келип, ошондой докладты кагаз түрүндө жазып келип окуп берчү элек. Азыр андай болбой калды. Михаил Сергеевич талап кылып атат, ар бир сүйлөгөн депутат өз ою менен айтып берсин, өз сөзү менен айтып берсин, кагазы жок деп. Ошондуктан биздин делегацияга бир спикер керек деди. Анан ошентип Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду сунуш кылды, айтты, мына биздин атактуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович ал кезде Михаил Сергеевич Горбачевдун кеңешчиси болчу. Кремльде кабинети бар эле, абдан жакын адам эле. Михаил Сергеевич абдан терең сыйлап, Чыңгыз Төрөкуловичтун сөзүн абдан угар эле да. Анан ошентип мына биздин жетекчибиз Михаил Сергеевич дагы, Михаил Сергеевичке жакын адам, ал киши бул кишинин сөзүн эч качан эки дебейт. Ошондуктан Кыргызстандын маселелерин жогорку кеңеште Чыңгыз Айтматов көтөрүп турсун, кандай дейсиңер деп калды. Анан биринчи эле Чыңгыз ага өзү тура калып айтты. Абсамат Масалевич
жолдоштор менин бир өзүмдүн сунушум бар деди. Айтты, мен иштеп берет элем, бирок өзүңөр көрүп турасыңар, мен Михаил Сергеевичке жардам берип кеңешчиси болуп иштеп атам. Бул жерде жумуш абдан көп. Ошондуктан мен жакшы көңүл бура албайм. Ушуну эске алып, менин ордума мына арабызда жаш академиянын президенти бар. Менден кем эмес сүйлөп берет деп, ушундай Чыңгыз Төрөкулович сунуш киргизип калды. Бирок Абсамат Масалевич кандайдыр мага көңүлү суук эле ал кезде, анча симпатиясы жок болчу. Кийин да ошо оппонент болуп жүрдү мага. Бардык шайлоолордо бирге чыгып жүрдүк президенттик. Анан Абсамат Масалевич айтты, эми Акаев жаш, балким ошо сиздин тажрыйба менен, сиздин авторитет менен иштеп берсеңиз жакшы болор эле деп Чыңгыз агага дагы бир жолу кайрылды. Бирок Чыңгыз ага болгон жок. Ал киши твердо айтты, жок, мен иштеп бере албайм, себеби мен Михаил Сергеевичке жардам беришим керек. Азыр тышкы саясат абдан Советтер Союзу үчүн маанилүү. Мен ошол жагында эл аралык ушундай авторитеттүү уюмдар, авторитеттүү адамдар менен иштеп, ошолордун колдоосун топтоп атам Горбачевко деп, ошентип анан ал киши отказ берди. Аны отказ бергенден кийин айла жок, бирок ошо жөнөкөй депутаттар айтып калышты. Ошо Аскар Акаевич туура болот, Аскар Акаевичти эле спикер кылганыбыз туура болот деп калышты. Анан ошентип Масалиев дагы макул болуп айтты. Анан ошентип жогорку кеңешке мен депутат болуп шайланып, анан Москвада иштеп калдым. Менимче мына чоң саясатка кийлигишкеним ошол күндөн башталды. Себеби ал кезде СССР жогорку кеңешинде, Верховный Совет СССРда ушунчалык көп иштер жүрүп атты. Мына өзүң айткан чоң маселелер СССРдин алдында. Ошондо эле мына рынок экономикасын өтүү, демократия жолун СССРда, СССРда мурун бизде тоталитардык система эле да. Эч кандай демократия жок, авторитардык башкаруу мамлекет деңгээлинде, бардык деңгээлдерде, мамлекеттик деңгээлден баштап. Ошондуктан Михаил Сергеевичтин демилгеси менен ошол тоталитардык башкаруудан демократиялык башкарууга өтүү маселеси ошол кезде абдан курч маселелердин бири эле да. Анан биз комитеттер боюнча бөлүнө баштадык. Мен өзүм эң оболу ар ойлоп, бир ойлодум, эми мен үчүн, республика үчүн, республиканын кызыкчылыгы үчүн мен ушу экономикалык реформаларды изилдөөчү комитетке киришим керек деп, ошол жака суранып, ошого кирдим. Ал комитетти башкарган академик Богомолов, өзү дүйнөлүк атактуу СССРдин экономисти, эл аралык экономика боюнча адис. Ал жерде дагы Бунич деген академиянын мүчөсү, экономист, ошо рынок экономикалар боюнча адис киши эле ал кезде. Анан республикалардан дагы көп экономикалык реформаларды изилдеген адамдар, мисалы Литванын кийин президенти болгон железная леди Литвы деген Казимира Прунскен айым, ошол да ошол комитетте. Анан Прибалтика республикаларынан бир топ адамдар ошо рынок экономикасын жакшы өздөштүрүп, түшүнүп калган адамдар бар экен. Анан ошол комитетте иштеп калдым. Менимче мага ошол комитет абдан кийин чоң жардам берди. Себеби мен күндүз комитетте иштейбиз, талкуулоо жүргүзөбүз, мыйзамдардын долбоорун карап чыгабыз. Ошол биринчи, мисалы, ошол жерде
дагы бир академик Алексеев деген кийин бизге чоң жардам берди. Биринчи Кыргызстандагы граждандык кодексти жазганга жардам берди. Юрист академик, абдан цивилист. Цивилисттер ал кезде СССРда аз болгон. Юрист, цивилист бул өзү ошо рынок экономикасынын мыйзамдары боюнча адис. Анан ал киши дагы бар. Ошентип биз күндүз ошол проекттерди даярдайбыз. Жогорку кеңешке мыйзамдардын проекттерин. Анан кечинде мен библиотекага барам. Ленин библиотекасы бул жерде. Ошо жерге барып, анан экономика боюнча бүт китептерди өздөштүрө баштадым. Классиктерди ошол жылдарда Самуэльсон, Шумпетер, Кейнс, Фридман, Монетарис барын ошолордун эмгектерин окуп чыктым. Окуп чыгып өздөштүрө баштадым да. Ошол мага кийин чоң жардам берди. Себеби анан жогорку кеңеште ар бир ошол мыйзамдар, маселелер боюнча дагы мен ошол өзүмдүн сөзүмдү айтып, ошентип мындай жогорку кеңеште көрүнүп калдым да. Ошону менен бирге баягы спикер катары мага ЦКдан кат келет. Ар бир айда бирден мага кат жазып турушат. Бир жолу кагаз алдым, ушундай мына пенсиялар боюнча ушундай чоң маселелер каралып атат. Биздин чабандарда унута калбасын. Чабаны высокогорье, ошо биздин чабандарга льгота үчүн күрөшүшүң керек деген кагаз алдым. Кагаз алып, анан жакшылап ойлонуп, анан жакшылап сүйлөп, жогорку кеңеште ошондой айттым, биздин чабандар ушундай высокогорьеде иштейт, 3000-4000, калган чабандар болсо тиги Степях, шаарларга жакын, жолго жакын, а биздин чабандар болсо ошондой тиги 3000-4000 тоолордо ушундай алыс, ушундай иштейт, кыйынчылык акыбалда деп, ошентип анан жакшылап айтып берсем, ошентип мыйзамга кирип, биздин чабандар льгота алып калышты. Эртеси жогорку кеңешке келсем, бир мешок кат, телеграмма Кыргызстанда чабандар ыраазычылыгын билдирип, рахматын айтып, ошентип мага ал кезде бир жакшы жери ошол жогорку кеңештин заседаниялары бүт телевидение менен көргөзүлүп турчу. Эл кечинде дайым ошо телевизорду карап, баарын көрүп турушчу. Анан ошентип мени менен тааныша башташты да. Мен менен саясатчы катары Кыргызстандан билчү эмес да. Мени дебют болгон экен. Академиянын президенти катары гана билчү. Анан ошондуктан туура айтасың, ошентип мага дебют болду да, саясий дебют ошол 89-90 жылдарда. Анан экинчи жолу ноокаттан депутатмын да. Анан ноокаттыктар жазыптыр, мына чабандарга пенсиясын көбөйтүп бердиң, эми тамекичилерди унутпа, тамекичилерге да пенсия көбөйтүп бер деп. Анан ошентип анан дагы бир жолу чыгып сүйлөп, жакшылап тамекичилердин акыбалын айтып, Кыргызстандагы тамекичилер көп Советтер Союзу боюнча. Баары киргизилген жок эч кимиси. Анан мен өзгөчөлүгүн айтып бердим да, өзгөчөлүгүн айтып, биздики ароматический табак өзгөчө. Анан айттым, бир эсиңиздерге салайын, согуш жылдарында Иосиф Виссарионович Сталин сэр Уинстон Черчиллге эки нерсени гана жөнөтүп турган. Бири армянский коньяк, экинчиси кыргызский наукатский табак дедим. Анан ушундай дүркүрөтө кол чаап жиберишти. Чындыгында ноокаттын тамекиси абдан качественный. Анан Сталин өзү трубка, Черчиллде трубка тартчу да. Ушу трубкага салган тамеки абдан жакшы. Анан ошентип депутаттар күлүшүп, айтор кол чабышып, анан Акаевдин тамекичилерине киргизели деп киргизип коюшту. Анан эртеси келсем, жогорку кеңеште дагы 1-2 мешок телеграмма ушундай жакшы. Ошентип анан бир топ маселелерди республиканыкында чечип жүрдүм, алар да ыраазы.